Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кезектеги сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү кезектеги сабагыбызга даяр болсок, анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы жакындатылган эсептөө деген эмне? Сандын абсолюттук чоңдугу. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Бүгүн биз сабакта жакындатылган эсептөө жөнүндө түшүнүк алабыз. Сандын абсолюттук чоңдугу жөнүндө маалымат алабыз. Турмушта кездешүүчү ар кандай мисалдарды чыгарууну үйрөнөбүз. Математика сабагында негизги иш аракеттерди маселе чыгаруу түзөт. Маселенин шартындагы берилген сандар турмуштан алынаарын билебиз. Мисалы, маселелерде сан буюмдардын санын, алардын бааларын, аралыктарды, аянттарды, фигуралардын өлчөмдөрүн, азык-түлүктүн салмагын, унаалардын ылдамдыктарын жана башка ушул сыяктуу көптөгөн турмуштук кырдаалдарды мүнөздөчү катарында каралган. Ошол сандар турмушту туура чагылдырат деп эсептеп келгенбиз. Мисалы, маселеде класска 28 бала окуйт десек, 28 саны окуучулардын журналдагы тизмеси менен дал келет. Же болбосо жактары 4 см жана 6 см болгон тикбурчтуктун аянтын эсептегиле деген маселеде аянт 24 см квадрат болоруна шек жок. Ал эми Бишкек менен Ош шаарларынын арасы 600 км деп берилсе, 600 саны чыныгы санды туюнтабы? Бишкектин кайсы жеринен Оштун кайсы жерине чейин эсептелди? Жол жебедей түз эмес. Демек жолдун Ош кыйышы эске алындыбы? Мындан 600 км тиешелүү аралыкты так туюнтарында күмөн бар. Ушул сыяктуу күмөндүү сандарга мисалдарды көп эле келтирсек болот. Мисалы, Ош шаарында 300 000 адам жашайт. Ал эми Бишкекте 3 эсе көп киши жашайт деген жагдайды эске алсак, сандар күмөндүү. Анткени шаардын адамдарынын санын так билүүгө кыйын. Шаарга бирөө келсе, экинчилери кетет. Келгендер катталбай эле жашай бериши дагы мүмкүн. Ошондуктан шаардагы адамдардын санын так билүү кыйын. Күмөндүү сандарды кээде болжол менен ашык, жакын сыяктуу сөздөр менен такташат. Мисалы, Бишкек Ош шаарларынын аралыгы болжол менен 600 км. Ошто 300 000ге жакын адам жашайт деп айтса туура болмок. Математикада күмөндүү сандарды чоңдукту жакындатылган мааниси деп, ал эми аны менен болгон операцияларды жакындатылган эсептөөлөр деп аташат. Чоңдуктун жакындатылган маанисин баалоо, анын тактыгын аныктоодон мурда сандын абсолюттук чоңдугу деген түшүнүктү карап көрөлү. Карама каршы сан деген эмне? Эстеп көрөлү. Белгилери менен гана айырмаланган сандарды карама каршы сандар дейбиз. Мисалы, -4 санынын карама каршы саны 4. Ал эми -5 санынын карама каршы саны 5 жана башка ушул сыяктуу. Карама каршы сандардын саногунда жайланышын байкап көрөлү. Бизге ушундай саногунда карама каршы сандар берилсин. Бул жерден эмнени байкадыңар? Ооба, карама каршы сандарды туюнткан чекиттерден О чекитине чейинки аралыктар бирдей. Мына бул жерде карама каршы сандарды туюнткан чекиттерден О чекитине чейинки аралыктар бирдей болот. Мисалы, -3 жана 3 карама каршы сандарын саногунда А жана Б менен белгилесек, анда ОА жана ОБ кесиндилеринин узундуктары бирдей. Тактап айтканда, карама каршы сандардан О чекитине чейинки аралыктар бирдей. Ошол аралык сандын модулу же абсолюттук чоңдугу деп аталат. ОА аталат да ОА жана ОБ түрүндө белгиленет. Анда модул ичинде 3 барабар 3кө, ал эми модул ичинде -3 барабар 3 болот. Анткени аралык терс эмес сан менен туюнтулат. Сан огунда модулду төмөнкүдөй белгилесе болот. Сан огунда демек модулду ушундай кылып белгилейбиз. Аралыктары демек бирдей болот экен.
OA жана модул ичинде OA жана модул ичинде OV сандарынын ордуна модул ичинде A жана модул ичинде B деп жазсак да болот. Анткени A жана B сандары AA жана BB чекиттеринин тиешелүү координаталарын туюнтат. Модул ичинде A жана модул ичинде B сандары A жана B сандарынын абсолюттук чоңдугу же модулу деп аталат. A жана минус A сандарын саноогунда белгилесек, анда A санынын абсолюттук чоңдугу модул ичинде A. Бул чекиттердин ар биринен нөлдүк чекитке чейинки аралыкты көрсөтөт. Саноогунда ал төмөнкү элести берет. Мына ушундай элести берет. B санынын абсолюттук чоңдугу модул ичинде B деп белгиленип, төмөнкү формула менен аныкталат. Модул ичинде B барабар B эгерде B саныбыз нөлдөн чоң же барабар болгондо, минус B эгерде B'быз нөлдөн кичине болгондо. Мындан төмөнкүлөрдү айтсак болот. Эгерде B терс эмес сан болсо, анда анын модулу терс эмес болот. Эгерде B терс сан болсо, анда анын модулу минус B менен туюнтулат. Мисалы, 10 санынын модулу 10га барабар. Ал эми минус 7 санынын модулу барабар минус каша ичинде минус 7 барабар 7. Демек, минус 7 санынын модулу 7ге барабар болот экен. Терс сандын модулу дагы 10 санга барабар болот экен. Демек, сандын абсолюттук чоңдугу терс эмес сан. Тагыраак айтканда, 0 эмес B санынын абсолюттук чоңдугу 10 сан. Ал эми 0дун абсолюттук чоңдугу 0ге барабар болот. Ушул чиймедеги минус A'дан A'га чейинки кесиндидеги ар кандай x саны үчүн модул ичинде x A'дан кичине же барабар десе болот. Тактап айтканда x саны A'га барабар же андан кичине болот. Модул ичинде x A'дан кичине же барабарсыздыгын алгебрада минус x'ыбыз минус A'дан чоң же барабар, ал эми A'дан кичине же барабар деп жазышат. Мындай барабарсыздыкты кош барабарсыздык деп айтабыз. Төмөнкүдөй мисалдарды аткарып көрөлү. Биринчи мисал. Сандардын модулдарын аныктагыла. 5 санынын модулу 5ке барабар, минус 1 санынын модулу 1ге барабар. Анткени 10 сандын модулу дагы 10 санга барабар, терс сандын модулу дагы 10 санга барабар. Экинчи мисал. 2,5 санына карама-каршы санды жазгыла. Келип чыккан карама-каршы сандардын модулдарын саноогунда белгилегиле. 2,5 санына карама-каршы сан минус 2,5 саны. Чиймеде көрсөткөнүбүздө ушундай болот. 2,5 санына карама-каршы сан минус 2,5. Ал эми 0дөн минус 2,5'ti A менен белгилесек, 2,5 санын B менен белгилесек, анда O'дон A'га чейинки аралык модул ичинде минус 2,5ке барабар. Ал эми O'дон B'га чейинки аралык модул ичинде 2,5ке барабар. Демек, O'дон A'га чейинки аралык 2,5ке барабар, O'дон B'га чейинки аралык 2,5ке барабар болот. Үчүнчү мисал. 9 жана минус 9 сандарынын модулдарын салыштыргыла. Модул ичинде 9'дун мааниси 9га барабар, ал эми модул ичинде минус 9'дун мааниси дагы 9га барабар. Демек, модул ичинде 9 менен модул ичинде минус 9 бири-бирине барабар болушат. Төртүнчү мисал. X саны минус 5'тен 5ке чейинки кесиндисинде жайланышкан. Санды мүнөздөгөн барабарсыздыкты 2 жол менен жазгыла. Биринчи жолу модул ичинде x 5'тен кичине же барабар деп жазсак болот. Экинчи жолу x минус 5'тен чоң же барабар, ал эми 5'тен кичине же барабар деп жазсак болот. Бешинчи мисал. Y саны 7'ден ашпайт. Тиешелүү барабарсыздыкты жазгыла. Бул мисалды төмөнкүдөй түрдө жазсак болот. Бул мисалды
төмөнкүдөй түрдө жазсак болот. Мисалы, модул ичинде икисибиз 7ден кичине же барабар. Ал эми экинчи жолу төмөнкүдөй жазсак болот. X минус 7ден чоң же барабар, ал эми 7ден кичине же барабар деп эки түрдүү жол менен жазсак болот. Анда эмесе бүгүнкү сабак боюнча үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырманы Google формада түздүм. Google формада түзүп, силерге ошол үйгө тапшырманын ссылкасын бул жерде берип атамын. Силер үй тапшырманы ушул ссылка аркылуу кирип аткарасыңар. Же ушул QR код аркылуу кирип аткарсаңар да болот. Ушул ссылка жана QR код аркылуу кирсеңер, бардык тапшырмалар жазылган. Ошол тапшырмалар боюнча аткарасыңар. Анда эмесе сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.